Манаста уран салалы, урпактарга жаялы, кылымдарга кыргыздар Манас менен баралы. Тараласın dünyasın gen, tanrıcarla şimdi gen, tüpüğü yok aydalar, canına canlan kılıç paylangan, altın aydır çok oldu, hiçindeki azızgandın yalgızda, kalan kılgan butların, taş taplı tay butların, ülbüğün yerden kavuşkan, al ökerin kongruvay, tozu gelgen gezinde, atımın kıtaytan kalmay, şurota onlardan taş. Ушул ураанын алкагында уюштурулуп жаткан Коомдук телерадио берүү корпорациясынын Келечек студиясы уюштуруп келе жаткан Манастануу интеллектуалдык таймашы 2017 жыл ыйман, адеп жана маданият жылынын алкагында улуу сөздүн уюлу, даанышман сөздүн уюгу болгон Манас эпосун калың элге жайылтууда болгон иш-чара Ат Башы районундагы 21 мектептин окуучулары 1-май айылындагы Токтобой Тынымбаев атындагы орто мектебинде кыл чайнашкан кызуу таймаш курушту. Арбаңыздар Ала тоону жер деген бериштөрдүү мекен деп айырлаган улуу журтум. Саламатсыздарбы? Улууларды бий болгон, каарасы бийик, тарыхы бийик, башарты кырк. Жер соорусу чүй, бермети ысык көл, түмөн байлыктуу ош. Манасада байырлаган талас, өрүк зарлуу баккет, жер чүрөгү жалалалар, кең пейилдүү нарын. Мына ушул нарын жериндеги алтын чөйчөктүү Ат Башы районуна караштуу 1-май айылындагы Токтобой Тынымбаев атындагы орто мектебинде бүгүн зор салтанат. Ат Башы районунда Манастануу интеллектуалдык таймашында өткөрүлүп келе жатканына 5 жылдын толушу жана 8-чи айлампасын ачык деп жарыялайбыз. Мектеп окуучулары ыр бийлерин шаңдантып, кыскача концерттик программа тартуулашты. Оюнга заманыбыздын зал карманашчылары Рыспай Исаков, Улан Исмаиловдор конок болуп кетишти. Оюндан суурулуп 4 топ 2-нчи турга өтүп, упай эсебинен 3-чү орунду Терек суу айылы, 2-нчи орунду Ак Моюн айылы, 1-нчи орунду Кара суу айылы багындырды. Жеңүүчүлөргө Саяк Баймунасчы эл аралык фонду тарабынан түстүү экрандар, кубок, медалдар, дипломдор менен сыйланышты. Андан сырткары кыргыз эл акыны Шайлобек Дүйшеевдин Экидөөнүн күрөшү аттуу китеби таймашка келген окуучуларга белек кылынды. Уюштурууга көмөк көрсөткөндүгү үчүн Кыргыз өкмөтүнүн Нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппарат жетекчиси Дүйшеев Жаныбек Мамбет Жумаевичке, Ат Башы райондук мамлекеттик администрациясына, Ат Башы райондук элге билим берүү бөлүмүнө, ошондой эле кыргыз эл акыны Шайлобек Дүйшеевге терең ыраазычылык билдиребиз. Асман бетин экен кылып канаттага, умтулушуп жаш келечек баратага, Манасымдын урпагы баатыр болот, бар болуңуз ар дайым саматаба. Саякбайдын урпагы сынбас болот, күч болуңуз кыргызга саматаба. Азыркы куттуктоочу сөздү Саякбай Манасчы эл аралык фондунун президенти Ибраев Саматбек Кулукевичке берилмекчи. Байрамыңыздар менен бүгүнкү чыгараттан бүгүн кубанып турам. Биз бияка келерде ушундай чукул болуп калыптыр да, эки жака барыш керек болуп калды. Ноокатка кече ноокатка апарташтып коюптур балдар. Жаштар таза ошто дагы филиал ачканбыз биздин фонддун. Мен Ат Башында абдан дайыма силерге сөз берип, өзүм сөзсүз келем депчи бияка. Анан балдарга айтып калдым. Бөлүнөлү силер бияка, мен бияка да. Анан балдар жок, эки жакка тең барышыңыз керек деп анан кече ошол жакка бардык. Ноокат районуна. Биринчиден ушул жерде отурган эн аталарга ыраазычылык айткым келет. Ушу балдарды ушундай жашынакка тарбиялап атасыздар. Мына күбө болуп кичинекей балдар Манас айтып атабыз. Андан кийин ушу экинчи ата энеси болгон мугалимдер сиздерге терең ыраазычылык айткым келет. Ушундай демдеп, ушундай кемп менен ылдамчылык менен кете бериңиздер. Чогуу чарам ушу ийгилигиңиз чогуу болсун. Мен дайыма айтып келем, ушу ийгиликтин баары, ушу республикадагы ийгиликтин баары ушу Ат Башыдан башталат депчи. Себеби Манаска өзгөчө мамиле кыласыздар. Сиздерге терең ыраазычылык билгизем. Бүгүнкү иш-чара ушундай бир жакшы маанайда өтүп, ушу жеңүүчүлөрүбүз ыраазы болсун. Жеңилип калган командалар жеңилип калды дебестен ого эптен күчтөнүп
ушундай бир атаандаштык пайда болуп областтык таймашта дагы чоң ийгиликтерге жетишти. Атташыңыздар республикалык таймашта 1-орунда калсаңар деген үмүттөбүз.